базар эки жаатка бөлүнгөндөй болуп атат. Ошондо мына месттен сатып алдыңыздарбы? Мынаны ким сатып алды, сизби? Biz жүргүзөбүз. Анан эмне жүргүзбөйбүз? 9 ай болду, 9 ай болду. Biz жүргүзөбүз. Базардан киргенде мындой болуп турса, силердин деле киргиңер келбейт да бул жакачы. Көп киши мына жерден кайтат да. Канчадан канчага чейин сатып атат? Мен өзүм лично 300 000 сом алдым. Мага келсе азыр мен договор жазып бердимми? Вот я тебе дал. Всё, ты не можешь никому андат. Сиз да сатып алдыңыз беле? Сатып алган мен деле. Канчага сатып алгансыз? Кайсыл месттен? Keyin az zanit qilib turinglar, keyin men odam topib sotganimda bo'shatib berasizlar dedi. Арендаға берилип атат, бекер алгыла, андан арендасын төлөгүлө ай сайын деп айтылган эмес да. Анын расходу ошо 35 000 болду, ошол 35 000 төлөп берди атат. А мен бул жерге кетирген расходумду ким төлөп берет мага? Өзүбүз менен өзүбүз келебиз, кетебиз. Аталган муниципалдык базардын соодагерлери 7-каналдын кеңсесине баш бакты. Алар базардын ишмердүүлүгү ачылгандан бери жанданбай жатканын, ал эми соода түйүндөр ири суммаларга сатылганын айтып, агынан жарылышты. Башында мен бул местага мен өзүм Бишкекте болчумун. Мен лично өзүм келип мынтип алган эмесмин. Ошол жерде бир Гүлзат деген эже мен апам аркылуу алып калдым да. Анан апам чалып калды. Кызым ушундай ушул жерде место берилип атат экен деп, анан кийин канча кандай болуп атат, документтер кандай экен деп сурадым мен сразу эле. Анан айтты, азыр дедим, мына жанагынтип айниктен мынтип тосуп эмелип бөлүп берген да, ошого деди 35 000 берет экенсиң деди. А мен айттым, анда 35 000 берсем мага какой-то бир документ берет бекен? Десем айтты, сен келип деди, бүтүрүп ишиңди баштап, мына базар жүрүшкөндөн баштап, анан ошондо толук баарына номер коюлуп туруп, анан кийин ким иштеп атса ошого договор берилет экен деди. А макул дедим, 35 000 мен сразу эле через банк аркылуу жөнөттүм. Теги Гүлзат деген эже алыптыр акчаны, ошондо Фархат деген экөө биригип алып атат. Анан кийин мен келдим, Бишкекте ишимди таштап атып келдим да. Келсем 10 күндүн ичинде бүтүрүп чыгышың керек деди. Макул дедим, мен ал жерге сразу усталарды алып келип, үстүн жаптырдым, свет киргиздим, полностью ишимди ремонт кылдырып, кайра Бишкекке кеттим да, мен 300 000 товар алып келдим. Алып келгенден кийин мен Бишкекке товарга кетип атсам да чалып атат да, качан ачасың местаңды депчи. Ой, мен товарга кетип атам, ушу келип ачам. Ачпасаң местаңан айрыласың деди. А мен ошол эме менен мен 10 күндүн ичинде бүтүрүп эле сразу товарымды алып келип койдум. Ошол сентябрдан бери мен ошол жерде отурам да. Бир сумка саталган эмесмин ошол жерде отурупчу. Кышында деле барып отурдум, эч ким жок. Айла жок, через онлайн сата баштадым. Анан документ сурап коем, азыр болду элек, азыр бериле элек. Базар полный иштесин, анан кийин номер коюлат, анан договор берилет деди. А макул деп мен ошол сөзгө ишенип жүрөрмүн да. Анан февралда келип айтты, февралда договоруңарды алгыла деди. Анан ошондо барсам эле сага договор берилбейт деди да. Ал место сеники эмес деп атпайбы? А эмнеге меники эмес? Мага ушундай кылып берилген го. Сем жок. Ал жерде уже дейт 3 ай период немесин төлөп алып кеткен деп юрист өзү мага айтып атат да. А мен айттым юристке, кандай ал жерде сентябрдан бери мен отурсам, эмнеге бир оз мага басып келип сурабайсыңар? Десем, мен сен ошону сиңди-пиңдиси окшойт деп ойлоп турмун дейт. Кандай ойлойсуңар дедим, бир адам акыры документ берип атканда айтат да. Бул кыз ушул жерде иштеп атат, бир оз барып сурайлы, юрист деген өзүнүн жолдорун билиш керек да. Жок, анда ошол кишинин дедим номерин же атын бергиле. Жок, мен бере албайм. Болду. Ушул менен ушинтип жүрөм. Бул жерде айтышат, ошо чоңдор деле өзүнүкү деп атышат да. Себеби меники проход да кире бериш, чоң места. Бүт чоң месталар ошондой экен. Барсаң эле бул бир депутаттыкы, наркысын сурасаң ал бир соттуку, наркысы эмнеге ачылбай атат, чоң баягы проходдогу жакшы месталар бүт ошондой да азырчы. Ошон үчүн биз тарап ачылбай турат. Ачыгын айтканда ушундай. Светтерин өчүрүп коет. Мына киргенде эле мына көрдүңөр а? Неме? Мына менин местам. Ушу местаны алдым. Эми азыр мага алдап, нар жактан да бир место беришти. Неме кыл, ошол жерге сразу договорун түзүп беребиз сага. Кеткен чыгымын төлөп бер депчи. Ал жердеги эжелер базарда иштешет экен. Алгандан бери такыр ачышкан эмес да. Анын расходу ошо 35 000 болду, ошол 35 000 төлөп берди атат. А мен бул жерге кетирген расходумду ким төлөп берет мага? Десем, сен дейт, ошол Фархат деген бар бул жерде. Ошол киши. Сен дейт бул жерде иштетем деп эме кылбадыңбы дейт. Ошон үчүн ремонт кылдырдың деп атат да. А мен расходумду төлөп бербейсиңер десем, жок деди. Анда мага ээсин алып келип бергиле дедим.
Сен иннемей отура бер, сен отура бер, анан кийин неме кыласың да базар кызгандан кийин өзүң эле акчаны чыгарып бересиң. Анда дедим, бул жерде дагы кымбатка сатайын деп атасыңарбы дедим. Гүлзат деген эже ошо Фархат деген билет неме кылат деген. Эми Фархат дегени ошентип айтып атат да, сен отура бер, сен аренда төлөп отурасың, бул жерде алган кишиге акчанын кереги жок. Ал сени кууп чыкпайт. Ага ушу базар катарында эле аренда төлөп отура бересиң деп атат да. Андайча айтканда мени запасный вариант кылып атышат да азырчы. Ошо сентябрдан бери мен ушул жерде отурамын. Ошондо получается бул жер ошо базар комун өзүнүкү эле болгондой болуп атат да, мындайча айткандачы. Ошо Фархат деген киши келип алып мага, сен отура бер, сен аренда төлөйсүң, сен мага бересиң мындай. Болду. Ошо мына кире бериштер бүт эле ошондой. Мына ачылбайт. Мына кимдики десең, мына келгенден бери ачышпайт. Действительно бул жерге адамды алып келгенден кийин, ал келген киши дагы өзүнүн муктаждыгын таап алып кетиш керек да. Ошон үчүн биз мына полный ряд ачып отурсак, мына киргенде эле мына жана мертвый базарга келгендей да, мен өзүм деле келип алып эме кылам. Эл тигилерди күнөөлөп атат, ал болсо бул ачпай аткандарды күнөөлөп атат. Орто жолдо мындай эле болуп турат да азырчы. Ошон үчүн базар жүрүшпөй атат. Ошон үчүн өзгөрүү деген жок. Мына акыркы күндөрү мен деле уже келгим келбей калды да. Каждый день мен мисалы 500 сом, 600 сом расход кылып келип кете бербейм да. Мен деле бир банкым жок да. Мен деле кредит алып баштагам ушул жердечи. Ушуну кире бериштегилер хотя бы атса тегиз катарынанчы. Ошондо эл деле келет да, келби деп. Базардан киргенде деле ачык экен дейт да. Базардан киргенде мындай болуп турса, силердин деле киргиңер келбейт да бул жакачы. Көп киши мына жерден кайтат да. Келгиле, мына жакта аралап кеткиле деп чакырабыз да. Чакырсак бул жак эмне дейт да. Бул жак вешивый десек, жаап кой деп туруп кайра кетип калышат да. Анан айла жок, эмне кылабыз, отурабыз ушинтип, арттан кетип коюп. Жалал Абад шаарында мындан 7 ай мурун ачылган муниципалдык базардын көп бөлүгүндө иш азырда жандана элек. Бирок ага карабай мындагы соода түйүндөр ири суммаларга сатылган, азырда сатылып жатканын мындагы соодагерлер айтып чыгышты. 1000ден ашуун соода түйүнү бар ири базардагы интригаларга алдыда кенен токтолобуз. Алтынга деген неме. Чаң басып кетип турган бул жерде. Көрдүңбү? Базар мен сентябрь айында келдим, Бишкектен, өзү Бишкекте иштейт элем. Анан ушул Жалал Абад шаарында муниципалдык, мамлекеттик жакшы, шарты жакшы базар курулуп атат деген угуп келгенбиз. Келип, ушул жерден место алып, иштейбиз, бала чакабызды багабыз деген жакшы ниет менен ушул жерге кирип иштеп, бирөөнүн местосуна киргизип коюшту биринчи келгенде. Ушул жерде отуруп турасың деп. Мейли макул деп кирип, 2 ай иштедим ал жерде. Андан кийин ал жер бирөөнүн местосы деп эме кылганынан, анан анда мен өзүмө место таап бериңиздер десем, ушул местоны көргөзүштү. Мынакей. 8 квадрат метр. Крышасы ачык, мынягы эме болчу. Анан кийин расходуна деди 300 000 сом кеткен деди. Анан эми мен аял киши менен расходуна 300 000. Ооба. Үстү ачык, свети жок, эчтекеси жок. Кийин мен өзүм үстүн жаптым, полкаларды кылдым, свет киргиздим. Ошонун бардыгы биригип мага 350 000 түштү да бул место. Анан мен эми ошо ноябрь айынан баштап февраль айына чейин ушул жерде турдум. 1 сом соода алган жокмун, 1 сом. Анан февраль айында мамлекет мэрия тарабынан арзан ун, май уюштурулду бул жерге, как ярмарка сыяктуу болуп. Анан ошондо мен ушул продукта жакка жылып алдым. Бош турган жерге, ошол местоны көрсөтөйүн. Азыр мына ушул жер чындап эле 300 000 сомдук расход болчу эле сиздин оюңузча. Мен эми бул мен башында мен аял кишимин да, мен стройканы, темирдин канча турганын билбейм. Мага 300 000 сом деп айтты. Мен 300 000 сомду нак санап бердим.
жөнөкөй эле мондой эмеге. Анан кийин мен өзүм ремонт кылдым, үстүн жаптым, свет киргиздим, полкаларды койдум. Общий баш аягы биригип мага бул жер 350 миң сомго түштү да. 300 миңди кимге бердиңиз? Замир деген балага бердим. Ким экен ал? Ал бала ушул жерде жүрөт болчу, месталары бар, менин аркамда тиякта. Менде Сиз таанысызбы? Азыр айтып аткан экен, Замир. Тааныбайсыз, мен адамдар өтүп атканына байланыштуу кичине соода кылайын деп мына жерге туруп алдым. Убактылуу турам азыр ушул жерде. Мен өзүмдүн мисалымы өзүм үчүн мен так дана айта алам. Кимге бердим, кандай бердим. Бирок мына жерде элдин арасында андай сөздөр күнүгө эле айтылат. Бирдеке десең булар фактың барбы, доказать ете аласыңбы? Себеби өз колу менен албайт. Булар ошондой посредник аркылуу, өздөрүнө жакын тааныш, ушундай достор аркылуу алышат. Канчадан канчага чейин сатылып атат? Мен өзүм лично 300 миң сомго алдым. Анан айтып атышат, андан да көп алгандар бар экен деп 400 миң, 500 миң, 600 миңге чейин. Ошондо мына местаны сатып алдыңыздарбы? Мынаны ким сатып алды, сизби? Канчага сатып алдыңыз бул жерде? Буну биринчи 80 миң деген, кийин 50 миң акчасын алган. Кийин кайнанамга барып 30 миңни сураганда биз бермей койдук. Кийин ал занят кылып туруйлар, кийин мен адам келип, адам тапып сатканымда бошот бересилер депти. Ошондо бул места 80 миң сомго бааланды, сиздер 50 миң бердиңиздер. Кимдерге бердиңиздер аны? Кимге бердиңиз? Şu sandığı egasiga da. Документ барбы? Сатып алганыңызды тастыктай турган. Мени кайнанам танышы да, бу кайнанам танышы да. Мэрияда Хотон кызлар райсы болуп иштейт экен, Матлюба эже деген. Hareket kılıp atar. Men каждый день айтып атам, мана маршруткаларды мана 107 менен 103 начальник менен сүйлөшүп ошол каттатып койдук. Эл аз мас келип атат. Эл келсе анан кийин бардыгы иштейт, бардыгы келип, кредитибиз бар, алыбыз бар, аяктабыз, ошо жапып турган бардыгын ошондой деп эмне кылышып атат укам. Эми маршрутка келсе эле Кудай буйруса болот. Мана продукттар, рядтар полный иштеп атат. Мана эт иштеп атат, бардыгы. Эми мына тарапчы. Бул тарап бардыгы кредитте экен. Ошол чакырсам бир күн келип эл жок деп кетип атат. Бардыгы келип ачып атат. Бир күн ачса, 3 күн ачпай атат. Ошо не кылышып атат да. Эми келгендерге беребиз деп ачып, келгендерге дагы берип атабыз. Алар дагы иштебей атат. Соода жок экен, адам келбей атат. Маршрутка. Бизге маршрутканы жеткизип бергиле, маршрутка жок, эл келбей атат. Мен чоңдорго бардыгы билет, бардыгы айттык. Мана келгенде бул кыздардан кайрылды, бана эжелер бардыгы жыйынтыгы жок. Ушу маршрутканы бизге чечип бергиле деп айтып атабыз. Действительно иштейм дегендер келсе, ушу контейнерлерди мана ачып беребиз, бекейлер ачып беребиз. Бул бизге алып, эми место занимат кылып отурушат. Эми биз дагы не кылайлык? Ачып бирөөгө берсең, алар дагы жапып кетип атат ука. Эми иштейм деген адамдар болсо келсин, айтып атабыз, кайрылдым. Байылда балдарга, берекеге айтылды, эми вещевой, бизде вещевой эмне болуп атат. Берилет, ошонго айтып атабыз. Ошонго вещевой. Ошол сатылгандар боюнча да сөз болуп атат да. Эми сатылган жок, эми албагандар деле. Жок, мындай да азыр келсин бекерге бердирем. Эми между собой у них было, азыр биз билбейбиз. Мен ушака жылдырып атабыз деп. Кандай болот онда? Сатып алгандар. Сиз да сатып алдыңыз беле? Сатып алган мен деле. Канчага сатып алгансыз? Кайсыл местаны? 5 места. Нерден 3 места бар. Бияктан азыр Алтын базар иштеле элек. Ошол жерден общий 5 места алынганбыз да. Бул жерде бир семьяга бир стол деп айтылган места, бир паспортко бир стол дегенден биз алганбыз. Анан бу жерден эч кандай бизге берилип атканда, мындай арендага берилип атат, бекер алгыла, андан арендасын төлөгүлө ай сайын деп айтылган эмес да. Азыр эми сатып алынып бүткөндөн кийин биякта документтер продление болуп атат. Ошо продление болгондон кийин ар бир столго айына 1350 сомдон деп атышат да. Анан 5 местаны канчага сатып алдыңыз эле? Болжол менен бир ар бири 25 миңден, анан столдун дагы кичине наркы берки эшик бешиктерин жасатканбыз. Ошону менен 25 миңден нары болду да. Ошондо 150 миңге жакын болуп калыптыр да 5 местаңыз. 130 миңдин тегерегинде болуп калат да ошондо. Ошо алып сат Абдыманап деген кишиден алганда,
Эми бул жакта мен алгандан кийин мейли болчу. Бирок бекер алып туруп деле иштетип атышат. Мен ошол жагынан кичине мындай ичим атышып кетти да. Эмнеге бизге сатты да, анан калгандарына бекер берилип атат депчи. Ошондо сатып алгандар, потому что базар башында. Мен просто фактын айттым. Мен неге саттыңарым, тиги бу деген жок. Ушундай болуп атат да, анан неге баарын саткан жок. Болбосо неге баарын анда бекер берген жок. Сатып атса сатып алат анан кийин. Анда башка жерди неге бекер берип атат анан? Мени кара, өткөндө көрсөттүм го, кимден сатып алганын көрсөттүм. Сен ошондо кайда жетелеп бар. Кимден экенин мен сага көрсөттүм. Буларга өткөндө айткан деле билбейм, тааныбайм деген болчу. Андан кийин чогуу жүргөндөрүн көрдүм. Ниш кайраган, ошону жетелеп алып апа сен үстүнөн аласың. Кимден сатып алганыңыз белгисиз. Белгилүү эле ушул жерде жүрөт, азыр жок да бул жерде. Мен эмес, мен Москвада болчумун, апам сатып алган да, ошол боюнча неге мындай болуп атат десем, сатылбайт болчу, тигүү деп ар ким ар нерсени айтып коюп атышат. Болду ошол эле. Эми азыр бул жерде базар эки жаатка бөлүнгөндөй болуп атат. Бул жакта место сатып алып, сода жого тургандар менен, бул жакта продуктага эми содасы жүрүшүп аткандар. Эми ушунун себеби, чыккан себеби эмне? Базардын жалпы иштебеши, жалпы ушул жерде отургандардын бардыгынын содасынын жүрбөгөнүнөн ушундай эме келип чыгып атат. Стычка келип чыгып атат. Мындай эки жак болуп калдык да азыр. Мындай туура эмес да. Бул мамлекеттин деңгээлинде курулган бюджеттин эсебинен 50 миллион сом каражат кетти деп мэр өзү ачылышта сүйлөп атат. Мен сонду алып келип берем, сбыт да алып келем, маршруттар келет деп. Анын бири да аткарылган жок. Биз 9 айдан бери күтө берип чарчадык. Ошон үчүн биз үнүбүз жетсин деген эме менен муну силерди чакырдык. Соода жок, жакшы болмай атты вообще. Эмнеге дегенде эл жок. Эл болсо саада болот. Мен эстем, документтерим бар, бар жогум жакшы. Эл жок. Эл келсе анан кийин саада болот. Şu bizi aldap koydu şekillik deyim de bazar жүрүшөт, көчүп келет деген, аны биз алдык иштетти, эми эл жок болсо базар түгөп калды. Анан кийин бизге муниципальный базарды бияка көчүрөбүз деген. Муниципальный базар көчкөн жок. Аяка дагы контракт чозуп коюптур. 1 айга берип коюптур. Анан кийин şu отурабыз күтүп качан келет деп. Ошон үчүн бардыгы ачып чарчап жаап коюп кетти. Туура айтасыздар, азыркы учурда ошол продуктовый жакка биз ошол жердеги иштеген соодагерлерге биз азыркы учурда кичине болсо дагы биз шарт түзүп бердик. Себеби ошондой арзан ундарды, элге күнүнө керектелүүчү продукцияларды алып барып, ал жердеги иштеген элдерге дагы ошол элдерди алып барышка биз жардам бердик десек болот. Ошентип азыр продуктовый жагы иштеп жатат. Эми азыр ошол жерде вещевой жагыбыз туура азыркы учурда бир 10-15-20%ке чейин эле элдер ачып иштеп атышат. Биз азыр аларга дагы бир ушундай бир башкача бир эмелерди ойлонуп атабыз азыр. Кичине пландарыбыз бар алдыга койгон. Буюрса аларды дагы эме кылабыз деген ойдобуз. Ал жердегилер дагычы. Менден ашуун соода түйүн өзүнүн ээлерин таптыбы? Пустой месталар көп экен. Жок, пустой место. Бардыгынын ээлери бар. Азыркы учурда бардыгынын ээлери бар. Анан ошол жерде мисалы биз жерди бергенбиз. Алар өздөрүнүн каражатынын эсебинен куруп алышкан. Туура ичара кээ бирде ушундай бир алып сатуулар болду десем дагы болот. Ичара эми өздөрүнүн эмесинен, эми ушул мына мен курулган эмеми бер, мен расходум кетти эле, ушундай болду, ана мен балам ооруп калды, же тигиндей болду дегендер келип, башкаларга өткүзүү берген учурлары болду. Өздөрүнүн каалоосу менен. Ошол эле учурда ошол сиздер менен байланышы бар адамдар дагы саткан фактылар дагы бар экен да. Аны бизге ошол жерде сатып алгандар айтып берди да. Мынча сомго сатып алдык мына адамдан депчи. Буга эмне дейсиз да? Ири суммалы да, 300 миң, 350 миң. Жок, эми ал эмеден бизден сатып алыппы. Сиздер менен байланышы бар адамдар менен. Жок, майли, анда ошолор болгон болсо, анда келсин, фактылары менен келсин бизге, мындай болду деп. Эми кээ бир учурда ушундай бирөөлөр келип сатып алып, ошондой сатып бергендерди, мисалы мага келгенде, мен ошолорго кайра акчасын чакыртып кайтарып берген эме учурлар дагы болду. Сатып алсам кандай болот, бунун документи барбы сурабайт деле экен. Мисалы кээ бир элдер сурабайт экен. А кээ бири договор түзүп береби же бербейби деген дагы ойлор келиш керек да. А сырттагы месталарчы?
Жоқ, сырттағы Сырттағы месталардын тагдыры эмне болду? Эми сырттагы месталардын жанагы стоянканын үстүнө түшкөн месталарды азыркы учурда алып почти бүттүк десек дагы болот. Бир 5-6 места калды. Аларды дагы азыр эми алар дагы расход кылып өздөрүнүн эсебинен расход кылып курушты эле. Ошолорду дагы сүйлөшүп, ичкериге киргизип, анан алардын местасын дагы алабыз. Ошондо сырттагы месталар бардыгы жок болот да? Ооба, ошо стоянканын үстүндө калган азыр бир жаңылышпасам бир 5-6 точка калды. Аларды алабыз. Биздин жаңы муниципалдык базар боюнча айта кетсем, ал жерде бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Муниципалдык базардын ачылышына ачылганына бир 3-4 айдын жүзү болду. 3-4 айдын жүзүндө базар толук иштеп кетиш оңой болуп кеткен да. Мунун үстүндө биз иштеп атабыз. Биз ошол эле автобустарды, маршруткалардын линиясын ошол жака жылдыруу максатында дагы иш жүргүзүп атканбыз. Бирок транспорт инспекциянын башчысы бир кырсык тап калгандыгына байланыштуу бул иш дагы кичине туруп калды да. Анан ошол жерге сонду ачалы деп эл көп барат да, билесиздер. Анан ошо сонду дагы имаратын бергенбиз. Экинчи кварталында оңдоп түзөп, ремонттоп, биз ошол жака сонду жылдырабыз деген министрдин өзүнүн берген сөзү бар. Аны күтүп атабыз. Анан Жалал Абад шаарында билесиздер, базардын жанында сбыт, энергосбыт ишканасындагы биз ошол жака көчүрүү сунушун берип, бүгүнкү күндө ал ишке ашып, ремонт иштери жүрүп атат да. Ошондуктан муниципалдык базардагы адамдардын санын саткандарга сатып алуучулардын талабын көбөйтүп берели, санын көбөйтүп берели деген иш кылып атабыз да. Сиз жогоруда айтып кетпедиңиз, биз борбордук базарда келишимди жокко чыгарып, ошол жака биз жокко чыгарып, ошол жакта точка бергенбиз. Анан булар келип, суранып, жок дегенде 6 айга же 1 жылга узартып бергиле, силерден сураныш деп, анан торговый департаменттин жетекчисине барган экен, мага да киришти. Биз анан баягы бюджетти бекитип, бюджеттен да акча аркага кетип калбайлы деп 6 айга 1 жылга чейин макулдук бердик да. Анан бүгүнкү күндө биз ал муниципалдык базардын толук иштеп кетишине шарттарды түзүп атабыз. Матрезерден берилген арзан суу майы, кум шекер, ун, эт баардыгын биз эл үчүн арзан болсун деп ошондой шарттарды дагы уюштуруп атабыз да. Анан бир эле 4 түрдөгү продукция арзан эмес, а жерде билесиздер, картошка, пияз, ошондор дагы арзан сатылып атат да. Эң негизи наркы беттен дагы баягы жекеменчик жер ээлери менен сүйлөшүп, ошол жака чоң грузовой машиналарды дагы баягы оптум саткан машиналарды ошол жака сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса, алар да жылып калат да. Анан эң негизгиси, мен учурдан пайдаланып айтып кетейин. Бул жерде Жалал Абад шаарынын тургундары, шаардын коноктору, муниципалдык базарыбыздын арзан продуктыларын алып, ошо базарды иштетип кетүү жагында колго алыш керек. Ал учурда сиздердин дагы жардамыңыздар керек. Эгер ал муниципалдык базар иштеп кеткен болсо, жылына 40-45 миллион акча каражаты биздин жергиликтүү бюджетти толуктойт да. Ал акча каражаттан соц объектилерди, шаарыбыздын инфраструктураларын жакшыртууга кыйла мындай колдоо болот эле да. Биз ошонун негизинде деңгээлге жеткенге чейин эмне тоскоолдук болуп атат кабалды? Эми тоскоолдук айтып атпайм, тоскоолдук элдин көнүшүндө эле болуп атат го. Элдин көнүшүндө эле болуп атат. Биз эми шарты жокунда 1-2 базарда уруз айы чыкса, муну да биз жабабыз. Ошондо ошол клиенттерди соода кылган адамдарды биз ошол жака үйрөтөлү атабыз да. Элди үйрөтүп алыш керек болуп атат, биз ошонусун иштеп атабыз.